bir ölçүндүү маселени көтөргүм келет да. Ашырбек Мойдонович, Сузак району Базар Коргон районунан 2300 гектар жерди, жайыт жерди арендага алып иштетет да. Мына 2020 жылы 1-январда срок бүтөт. Өкмөткө кат берилген 40-жылга чейин которулсун депчи, узартылсын деп. Ошо маселе эмгичекти чечпей, элдер бири-бири менен бул маселени чечүү жөнүндө ызы чуу болуп атышат да. Ашырбек Мойдонович, бул эми өкмөт бар да, мындай маселелерди чече турган. Түшкөн жайытка түшкөн каражатты Базар Коронго төксүн деп. Ошол эле убакта Кызыл Үңкүр Токой чарбасынын Сузак районунан 5800 гектарды иштетет. Бардыгын алып барып туруп ошол Кызыл Үңкүр Базар Коргон районундагы жака түшкөн каражатты ошол жака төгүлөт. Эми элдер чыгып алып эле сүйлөсө, ушул маселелер ызы чуу менен маселе менен чечилеби. Муну өкмөт чечиш керек, аягына чыгыш керек. Ашырбек Мойдонович, жазып алып ушул маселени чекитип коюңуздар. Эл чечпей, муну өкмөт ушу жергиликтүү бийлик аркылуу чогуу чечиш керек бул маселеничи. Ошону карап койсуздар. Экинчи, Ашырбек Мойдонович, могу жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин орун басары Байдылдаев деген жазат. Агенттиктин Жалал Абад облусунда өкүлү ыкчам тактоо иштерин жүргүзүп дейт. Өткөндө мен сиздерге айткам, дамбаны баланста жок депчи. Тактады дейт. Өзгөчө Кырдаал министрлигинде караштуу сел жана суу ташкындоо коргоо департаментинин балансында деп жомокту жазып атат. Муну жомокчу, жамакчы, зам орун басарларды токтотпойсуздар да, Ашырбек Мойдонович. Калпты жазат. Мына жерде өзгөчө Кырдаал министрлиги айтат. Туура баланста эмес, 1580 метр жер өкмөттүн эсебинде да турбайт, балансында да турбайт. 1998 жылы 2001 жылга чейин ошол ирригацияны курган бир дирекция ачылып, ошо дамбаны куруп, баланска койбой, өзү дагы жоюлуп кеткен деп айтып атат да. Бул жерде жомокчу, жамакчылар болсо, биз ылчам тактай койдук ушу жакта дейт. Эми ушу калп жазгандарды токтотпой, Ашырбек Мойдонович, бул аппарат иштейби, иштебейби? Кат жазганды үйрөтүп, жок дегенде бул жактан карап коюшпайбы? Эмне жазып атышат? Бири болсо бирди жазат, экинчисин экини жазат.